Hallo, guten Tag, wie geht es euch? Кандайсыңар достор, кутман күнүңөр менен. Мына ошентип биз уже 4-чү сабакка да келип калдык. Немис тилин эч ким жөндөн жөн үйрөнбөсө керек э. Мисал үчүн ар бирибиздин алдыбызга койгон максаттарыбыз бар э. Мисал үчүн кээ бирөөбүз Германияга барып, Европа өлкөлөрүн кыдыргыбыз келет, ал эми кээ бирөөбүз болсо Германияга барып студент болуп окуп, карьера кургубуз келет, ал эми кээ бирөөбүз Германияга барып иштеп, көп акча табып, машина алгыбыз же болбосо үй бүлөбүзгө жардам бергибиз келет э. Ал эми ошол максатыңарга жетүүдө менин видеолорум көмөкчү болот деген аябай чоң үмүттөмүн. Бүгүн биз Sein haben werden жардамчы этиштерин үйрөнөбүз. Немис тилиндеги жардамчы этиштер sein haben werden болуп эсептелет. Sein бул болуу деп которулат, орусча быть. Ал эми haben болсо бар болуу, иметь. Орусча иметь болот. Ал эми werden становиться орусча, ал эми кыргызча болуу. Бул werden бул келечекте болуу. Биз мурда өткөн сабакта жөнөкөй этиштердин жакталышын үйрөндүк э. Мисалы, мен болгондо мүчөсү, ду болгондо эсти мүчөсү, ал эми эрзиэс болгондо т мүчөсү, вир болгондо н, ир болгондо т, зизи болгондо н мүчөсү уланат деп айттык э. Баарында окшош болот деп. Ал эми sein haben werden бул такыр башкача болуп жакталат. Немис тилинде негизи аябай көп исключениялар бар. Буларды эрежеге салбай, буларды жаттоо зарыл. Мисалы, sein ich болгондо bin болот, du bist болот, erzies болгондо ist болот, wir болгондо sind болот, ir болгондо seid болот, sie болгондо sind, sie болгондо sind болот. Ал эми haben болсо ich болгондо habe, du болгондо hast, erzies болгондо hat, wir болгондо haben, ir болгондо habt, sie болгондо haben, sie болгондо haben болот. Ал эми werden ich болгондо werde, du болгондо wirst, erzies болгондо wird, wir болгондо werden, ir болгондо werdet, sie болгондо werden, ал эми sie болгондо werden болот. Sein жана habenди биз аябай жакшы жакталышын жаттап үйрөнүшүбүз зарыл, себеби sein жана haben бул өткөн чакта да аябай көп колдонулат. Ошондуктан булардын жакталышын жаттоо зарыл. Ал эми werden болсо бул келер чакта колдонулат. Zum Beispiel, мисал үчүн sein жана habendин айырмасын карап көрөлү. Мисалы, sein бул англисчеде to be этиши сыяктуу. Мисалы, ich bin Нураида. Мен Нураидамын. Ал эми haben бул бар болуу. Ich habe ein Handy. Менин телефонум бар. Du bist Lehrer. Сен мугалимсиң. Du hast ein Buch. Сенин китебиң бар. Ist verheiratet. Hat 5 Kinder. Ал үйлөнгөн. Анын 5 балдары бар. 5 баласы бар. Sie ist Ingenieurin. Ал инженер. Бул жерде sie бул женский род болуп жатат, ошо ал деген сөз. Ал эми sie hat ein Auto. Анын машинасы бар. Es ist Schüler. Es hat eine neue Tasche. Ал окуучу. Das Kind болгондо мисалы жаш балдарда средний род болот дегенсе немис тилинде. Ал эми es hat eine neue Tasche болгондо анын жаңы сумкасы бар. Wir sind glücklich. Wir haben alles. Биз бактылуубуз. Wir haben alles. Бизде баары бар. Ihr seid Studenten. Ihr habt kein Geld.
Силер студентсиңер. Силердин акчаңар жок. Бул кайн зататочту жокко чыгарат. Мисал үчүн бул жерде have бул бар болчу да, бар болуу болчу. Ал эми бул жерде кайн болгондугу үчүн бул силердин акчаңар жок болуп калат. Ал эми sie sind кыргыз. Алар кыргыз. Sie haben боз үй. Алардын боз үйү бар. Sie sind klug. Sie haben eine Brille. Сиз акылдуусуз. Сиздин очкиңиз бар. Көз айнегиңиз бар. Sein болгондо бул адамдын атын айтканда, мисалы, же болбосо кесибин айтканда колдонобуз. Мисал үчүн sein бул абалды билдирет. Мисалы, чарча бактылуу болгонду, мисалы, мен бактылуумун дегенде ich bin glücklich. Ал эми мен чарчадым дегенде ich bin müde бул. Ал эми haben болсо бул бар дегенди билдирет. Менде бар дегенди. Булардын айырмасын түшүндүңөр э? Werden деген жардамчы этиш бул келер чакта колдонулат. Мисал үчүн мален деген этиш сөздү алсак, бул мален деген кыргызча сүрөт тартуу болуп которулат. Мисал үчүн ich male болгондо мен сүрөт тартам жана мен сүрөт тартып жатам деп келерчак жана учурчакта тең колдонсок болот. Бирок биз качан werden деген жардамчы этишти кошкондо ал сөзсүз келерчакты гана билдирет. Мисал үчүн werden malen деген сөздү жактоо үчүн биз жардамчы этишти гана жактайбыз. Ал эми негизги этиш бул өзгөрүүсүз баштапкы формасында калат. Мисал үчүн ich werde malen, мен сүрөт тартам. Du wirst malen, сен сүрөт тартасың. Es wird malen, ал сүрөт тартат. Wir werden malen, биз сүрөт тартабыз. Ihr werdet malen, силер сүрөт тартасыңар. Sie werden malen, алар сүрөт тартышат. Sie werden malen, сиз сүрөт тартасыз. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду деген ойдомун. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Чүс.